Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Анда эмесе балдар, азыр мени тап оюнун ойнойбуз. Оюндун шарты боюнча мен силерге бир нече сөздөрдү айтам. Ошол сөздөр кайсы жандыкка таандык экенин табышыңар керек. Анда баштадык. Анын кулагы, куйругу кыска, өзү чоң, өркөчү бар. Абдан чыдамдуу, чөлдө жашайт. Бул кайсы жаныбар деп ойлойсуңар? Ооба, азаматсыңар балдар. Бул төө. Ал кичинекей, бирок күчтүү, эмгекчил, уюгу бар. Бул эмне деп ойлойсуңар? Ооба, туура. Бул кумурска. Бул жандыктарды көрүп балдар эмнени байкадыңар? Ооба балдар, азаматсыңар. Төө бул жаныбар, ал эми кумурска болсо курт кумурскалар тобуна кирет. Бүгүн Каныбек Жунушевдин «Төө жумушка келатса» деген чыгармасын өтөбүз. Бүгүнкү сабакта Каныбек Жунушевдин «Төө жумушка келатса» чыгармасынын мазмуну эмне жөнүндө экенин билесиңер. Тааныш эмес сөздөрдүн маанисин түшүнүп, аларды колдонуп, ооз эки айтып берүүгө жана каармандарды салыштырып, жыйынтык чыгарууга үйрөнөсүңөр. Анда эмесе азыр мен силерге ырды окуп берейин, конт коюп угуп турабыз. Төө жумушка келатса. Өчөң төө желип, келе жатса жумушка, чакырып калды конокко, чай ичип кет деп кумурска. Тамак ашын түрдүүлөп, дасторконго жайнатып, кумурска чай алып келди, самооруна кайнатып. Кичинекей чынысы, кичинекей табагы, кичинекей кумурсканын кыпындай да тамагы. Буларды төө көрө албай, бүркөлүп турду кабагы. Текстте балдар, силер билбеген сөздөр кездешти деп ойлойм. Өчөң деген бул бүкүрөйүп басуу дегенди түшүндүрөт. Ал эми самоор бул чай кайнаткан буюм. Ал эми кыпындай деген сөз абдан кичинекей дегенди билдирет. Ал эми кабагы бул төөнүн капа болгон көрүнүшүн чагылдырат. Анда азыр балдар китебибиздин 82 бетин ачып «Төө жумушка келатса» чыгармасын окуйбуз.